Кымбаттуу алтын доордун алтын адамдары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы Кутордодо сабак болуучу, от жагылуучу улуу күн. Анан ушул офлайн сабактын алдында Бакытбек экөөбүз отуруп сиздер үчүн дагы бир пайдалуу видео тартайлы деп чечтик. Көп суроолор бар Бакытбекеге. Азыр ушуларды чекесинен берип баштайын. Кутман күнүңүз менен Бакытбеке, кандайсыз? Жакшысызбы? Кутман. Бакытбеке, сизге да бүгүн ушундай бир сонун кызыктуу суроолор менен келдим. Келиңиз. Азыр биринчи эле берейин деген суроом. Бакытбеке, 11-11ден бери деги эмне болду? 11-11 деген эле сөз көп. Кандай бир энергетический өзгөрүүлөр болуп атабы? 11-11де түшкөн ачылган портал десек, андан түшүп аткан нурлар улам күчтөнүп атат. Бул дегиски нерсе адамзаттын 12 болот го. Декабрдын 12-12-си, анан 21-ине ошолго адамдагы чоң ойготуучу нурлар түшүп атат. Элдердин арасында азыр ойгонуу аябай күчөп атат. Көбөйүп баратат бул нерсе. Бирок ойгонгон менен адамдар ойгонуп алып кайда барарын билбей, эмне кыларын билбей, ушул жерде саал кыйынчылык болуп атат. Себептен ушу элге жеткен илим жок, элге түшүндүргөн түшүнүк жок болуп атат да. Ошол үчүн сенин да келип бул жерге тартып атканыңан мен ойлойм, ушу элге кандайдыр бир жарыгы тийип, элдер түшүнүп калса, бул азыркы өткөн мезгилде кыйналбай өтүп кетишти деген ойдомун да. Азыр мен интернет булактарынан угуп атам. Уже 4-жыштыктабыз дейт го. Адамдар уже 4-жыштыкка өтүп кетти деп. Ооба, туура. Адамдардын аң сезими көбүнчө ойгонуп атат азыр. Ал ойгонгон аң сезим сразу эле 4-жыштыкка котолуп кетип атат. 4-жыштыктан андан аркы 5ке көтөрүлүү, дайындалуусу, мындай даярдоосу болуп атат да. Анан көпчүлүк адамдарды азыр 4тө деп эсептеп атабыз. Себептен 4кө чыккандардын көп эле өткөн ата тектерин көрүп атат, өткөн жашоосуна кирип кетип атат. Мындайча айтканда, баягы миң кырлуу, миң сырлуу жашоонун бир кандайдыр көп кырлары ачыла баштады да. Ошондуктан алардын аң сезими ошондой бир көрүнүштөрдү түшүнөн көрүп атат, өңүнөн көрүп атат. Ошол жыштыкка кирип кетти деп айтабыз да. Бакытбеке, ошондо адамдар өздөрү билип билбей өтүшүп атабы же даярданып атайын бир практикалар жасаган адамдар кирип атабы? Мисалы ошо жандардын өзү мурунку жашоолорунда жашап келген жандар бар да. Кээ бирлерин эски жан дейт, кээ бирлери жаңы жан дейт. Көбүнчө эски жандардын баары булар даяр адамдар болот да. Ошолорго кандайдыр энергетика түшкөндө анан ошондой ойгонууга өздөрүнөн өздөрү туш келип калып атат. Ал эми бул илимди билип даярдангандардын баары алар андан да жогорку жыштыкка көтөрүлүшүп атат да. Булардын баарын эми чече турган адамдын аң сезими да. Эгер адамдын аң сезими 5-жыштыкта болсо, ал 5ке өтүп кете берет. 4тө болсо, азырынча 4тө бирок даярдалып, 4тө туруп калбайт го. 4түн деле эшиги көпкө узабайт болуш керек. Менин оюмча ал эле көп узабай жабылышы ыктымал. Ал жабылганда биз 5ке өтүп кетебиз. Азыр биз 3-жыштыктын эшигин жабылат деп күтүп турбайбызбы? Мына ошол 3-жыштык негизи эле азыр 3 менен 4түн ортосунда бул чоң өткөл болуп атат да. Бакытбеке, ушунча азыр 3-жыштыктын эшиги жабылат деп күтүп атабыз да. Бирок улам сайын энергиялар көбөйүп, энергиялар түшүп, элдер агарып аткан учур болуп атат да. Эмне үчүн анан дүйнөдө ушунчалык толкундоолор, согуштар көп болуп эле элдер толкундап атат? Эмне себептен болуп атат бул нерсе? Ушунун себеби элдин ойгонуусу да. Мисалы буга чейин биздин аң сезимдердин баары ушунчалык басылып келген да. Мисалы бийлик бизди управлять этип келет. Ошол эле религиялар, ошол эле диндер бизди управлять этип келген да. Адамзаттын аң сезимичи. Мына ошол аң сезиминдеги ойгонгондон кийин бул башкача бир сезимге ээ болгондон кийин адамдар өздөрүнүн баягы эркиндигине чыга баштады да. Биз мындай турбайбыз деп булар өзүнүн баягы дененин кызыкчылыгына баш ийип эмес, бул ички жан дүйнөнүн кызматына өтүшүп баштады да. Ошон үчүн буну көтөрө алышпайт. Адамдар көп ачылгандан кийин алар токтоп да тура албайт. Анткени булар ошол ачылгандан кийин келип аткан нерсе, сезимине салынып аткан нерселер сөз айтылып кетип атат да. Мына ошол негизинде булар
чындыкты сүйлөй баштады да адамзат. Өзүнүн чындыгын тааный баштады да. Ошодон аябай көтөрүлүү дүйнөдө болуп атат. Бул баардык жерде болуп өтөт. Мунсуз эч кандай өзгөрүү болбой атат. Ошол переход болуп аткандыктан ошол адамдар ойгонгон сайын ушундай нерселер болуп атат. Демек, адамдар жан дүйнөсүнө төңкөрүш жасап атат деп айтсак болот экен да. Мындайча точно айтасың, ошондой эле жан дүйнөсүнө төңкөрүш жасап атат адамдар. Бул түшүнүктүү, эми жан дүйнөгө төңкөрүшкен. Мынагу күндөн күнгө өтүп аткан кымбатчылыкчы өсүп аткан. Бул да ошондой эле негизинде болуп атат. Баардык жердик нерсенин баары өзүнө жетилип бүттү десек болот. Жетилип бүткөндөн кийин бул нерсе кайра тиги жашоого, азыр адамзат өтүп аткан жашоого бул керексиз болуп баратат. Ошончо бул эски жашоо менен акырындап кетип атат. Ошонун апогейи келип жетти да, пигине келип жетти да. Бүт нерсе кымбаттап атат, бүт нерсе чыгып атат. Адамдар мындан башка нерсеге өтүш керек болуп атат. То есть адамдардын аң сезими улуу нерсеге жетиш керек болуп атат да. Бакыт байке, бүгүнкү күндө эттин кымбат болуп аткандагы бизди эт жегенди токтото турган акт болот абы? Негизи эле көрдүм адамзаттын бул муктаждыгы. Ошол муктаждыктын өзүбүзү мындай калса азыр алынып атат да. Ошон үчүн ушунчалык бүгүнкү күндө башка бунун ордуна башка нерселер келип атат. Бул энергетика түрүндө. Бирок ал жактыга өнүккөн бизде аң сезим жок, илим да жок элдечи. Ошон үчүн элдер баягы көнүп калган адатындагы эски жыштыктагы ошол эти болобу, сүтү болобу, эмнеси болот, ошого байланып атат да. Ошон үчүн элдер азыр буга байланган сайын кыйналып атат. Байланган сайын бул өтө кымбаттап барып атат. Себептен бул адамзат ойгонуш керек болуп атат да. Эгер адамзат бул жашоодо туура аң сезимин ошого өстүрүп жетип алган болсо, бул адамзаттарга мындай айтканда бул изобилие жашоосу келип турат да. Ушунчалык куюлуп турат, бирок аны алган адам жок. Алар эскинин артынан эле кубалап атат да. Ошондуктан ушундай жетишпегендик, ушунчалык кымбатчылык пайда болуп атат эл арасында. Карасаңыз, мен ошо ойлоп аткамда, азыр ушундай энергиялар келип атат, сүйүүнүн энергиясы келип атат. Ушул энергиялар жана толкундоолор, энергиялар негизинде толкундоолор токтош керек эле. Анан изобилие келип аткандыктан ушул кымбатчылык токтош керек эле деп ойлодум эле да. Бул керек болсо дүйнөлүк кризиске айланып баратпайбы кымбатчылык? Жок, бул дүйнөлүк, бул жерде айланып баратат да. Адамдын аң сезими баягы жерге байланган. Ошон үчүн бул бизди өстүрүп келген жер да. Ошол илимди жер илими деп койсок, ошол жашоодо. Бүгүн адамдын курсагын тойгуздурбай калды деп айтылып атпайбы? Бул мурун эле айтылган сөз болчу, бара-бара барып адамдын курсагын тойгуздурбай калат деп. Мына биз ошол нерсеге жеттик да. Адамдын эми бүгүн ошол ушул нерсеге баары көңүлүнүн токтугу болгондо өзүнөн өзү эле бул нерсе бир өзүнө жетип акырындап барып турган такыр эле муктаждыктан чыгып кетишмек да. Биз ушуну көрмөкпүз, ушуга жетмекпиз, ушунан өтмөкпүз да базып. Мына ошол өткөөл деген сөз ушул. Биз ошондой ар түрдүү жагы менен, ошол кымбатчылык жагы менен да, өзүбүздүн жан дүйнөнүн жакынлыгы менен да баардыгынан ушуну базып өтүп, өсүүнүн үстүндө баратабыз да. Рахмат. Бакыт байке, Кудайдын сүйүүсү, кудайлык сүйүү деп эле айтып атабыз. Ушул сүйүүгө өт деп элечи. Бул өзү кандай сүйүү деген? Кудайдын сүйүүсү деп айтабыз. Ошо келе аткан жыштыктар азыр 5-чи жыштык деп атпайлыбы? Бул чынында эле сүйүүнүн жыштыгы деп айтылат. Ар бир нерсенин өзүнүн жыштыктары бар да. Ошол сүйүүнүн жыштыгы деген бул Кудайдын жыштыгы. Мындайча айтканда уктуң беле, бир убакта жерге да бейиш орнойт деп. Ошол негизинен ошол Кудайдын нуру да, бул Кудайдын нуру кубаты деми деп айтабыз. Ошол сүйүүсү келгенде жердеги баары өзгөрүлүп, ошол атмосферада өзгөрүлүп баары. Ташы барбы, суусу барбы, жутуп аткан абабыз барбы, баардык нерсе өзгөрүлүп, анан ошол Кудайдын өзүнүн сүйүүсүндөгү жашоо, мына бейиште ошол жашоого адамзат кирип баратат да. Ушул сүйүү жерге түшө турган энергиябы, же биз өзүбүздө ушул сүйүүнү жаратышыбыз керекпи? Сүйүү бул түшө турган энергия, өзү келаткан атмосфера бул сүйүү. Ал эми бул нерсе адамдын өзүндө бар нерсе, Кудай бергенде, бирок жабылып калган нерселер да. Ошон үчүн бул адам канчалык өзүндө сүйүүнү ачканда, тиги сүйүү менен биригип адамда ушунчалык зор күч пайда болот.
bir zor işтерди да кылса болот. Негизинде сүйүүнүн ичинде болот да. Мисалы ошо сүйүүнүн ичинде азыр сүйүүнүн энергетикасы ушунчалык күчтүү келип аткандыктан адамдар билип билбесе да аны алып атат. Ошол негизинде ошол сүйүү турган жерде оору жок да. Адамдар ооруларынан айыгып атат. Ар кандай нерселерден ошол баягы көйгөйлөрдөн кутулуп атат. Баарын ошол сүйүүнүн кубаты аркылуу болуп атат да bunun баары. Сон байке. Байке, адамдык сапаттан өйдө көтөрүлгүлө, улуу аң сезим, улуу түшүнүк деп эле айтып атасыз. Ошолор боюнча түшүнүк бериңизчи. Мисалы жер жашоосунда, мына биз жер жашоосунда жашап атабыз да. Жер жашоосундагы биздин аң сезимдерди баалап коет экен. Бул макулуктук аң сезим, анан кийин пендечилик аң сезим, кишичилик аң сезим, анан адамдык аң сезим депчи. Булардын баары ошо жердеги бир адамдын өсүүдөгү бир берилген даражасы да. Эми ошол даража бул жерге байланыштуу даражалар да. Эми азыркы адамдын аң сезими кудайлык аң сезимге деги оюнда улуу аң сезимге өтүп аткандыктан адамдын адамдык эмес бүгүн космоинтеллектуалдык жаран деп коет. Мисалы ааламдын жашоосуна кирип атабыз да. Космостук жаран деп коелучу. Мына ошого өтүп атат да. Бул деген адамдын бир кудайлык, кудайдын нуруна кирип аткан, кудайлык аң сезимге кирип атканын билдирет да. Улуу аң сезим деген улуу түшүнүк дегенчи? Улуу түшүнүк деген нерсе ошол эле түшүнүктөрдүн тепкичтердин бийиктеген жери адам канчалык түшүнүк аркылуу бийиктейт да. Улам түшүнүк алган сайын ошол ар бир түшүнүктүн өзүнүн жыштыгы бар жана ошонун жашоосу бар да. Мына бүгүнкү илгерки түшүнүктөрдүн баары кантип өлгөн малдын кантип бышырып жегенде билген эмес да, от жаккандачы. Качан гана ошону көргөндөн кийин аларда түшүнүк өзүп, баягы чагылганда түшкөн оттун отто албай өздөрү отту жарата баштаган сыяктуу эле улам биздин эволюция жүрүп отуруп адамзаттын аң сезими өсүп жетилип отуруп 1000 дегенде канча миң жылдар өттү. Бүгүн адамзат жетилди да. Улуу түшүнүккө. Улуу түшүнүккө жетилип атат. Ошон үчүн өзүңдү тааны, өзөгүңө кайт деген Өзүн таануу дегенди кантип түшүнөбүз? Өзөгүңө кайт дегенди кантип түшүнөбүз? Өзөгүңө кайт деген нерсе бул эң алгачкы адамдын жаралышы. Жаралганда адам кандай болгон? Бизге түшүнүктү башкача берип койгон. Жаралганда бир көтөрүп бир жапайы нерсе жаралып калгандай кылып койгон. Жок, улардын баары эволюция катары эң башатында жерде жаралганда бир кудайлык аң сезимдегилер жашаган. Мисалы Угжудун билет деги Прометей анан дегендеги кудайлар. Мына ошолор жашап өткөн. Бирок алар да ошол жердин аң сезимине, адамдыкына, жердеги айбанчылык аң сезимдерге түшпөш керек болчу. Бирок кандайдыр негизде булар түшүп кеткенден кийин булар өздөрү кетип, андан калган адамзаттын баары эле ошол аң сезимде калып калышкан да. Ошон үчүн бул адам деген ат менен бир ошондой аттар менен калып калышкан да. Эми азыр кудайлык аң сезимге кайтып атпайлыбы? Кайра булагыбызга Кудай менен биригүү, анан учурлар бириксин деген сөздөр айтылып, сабактар берилип атпайбы? Мына ушул жерде биз мурунку жоготкон өзөгүбүздө алгачкы жаралган баягы кудайлык сапаттагы өзөккө кайтып атабыз да. Адамдар жаратман болот да. Сон. Дагы сизге суроом бар да. Вообще жандын бул жашоого келгендеги миссиясы, максаты? Негизги эле жаралган жан өзүнүн ал жактан, азыркы жандар эмес, ал жактан жаралган жандардын миссиясы бул жарык болуу, анан жарыкты жерде кармоо, ошо жердеги жарыктын баарын караңгылыкты жарыкка айлантуу. Өзү өсүп, кайра ошо келген чоң жарыкты Кудай десек, ошол чоң жарыкка биригип кетүү максаты да. Ал эми улам келип, улам жаралып аткан жандардын баары, жерде калып калып аткан жандардын баары тазаланып атат, бирок өздөрүн алып чыга албай атат да. Булар калып калып атат да, себептен рухунан ажырап калып атат да. Адамда жан, рух денеге бөлүнөбүз да. Ошон үчүн бул жандар да өзү тазаланып өтө албайбы. Аларды биз баарыбыз адамзат булгап отуруп ушул учурга алып келдик да. Эми азыр адамзаттын аң сезими жеткенден кийин булар баягы адам, жан, рух, анан кийин дене үчөөүн азыр бириктирип, анан алып өтүшкө туура келип атат да. Эгер үчөөнү алып өткөндө биз денебиз менен өтөбүз да ал жаккачы.
мына ушундай Кудайдын өзүнүн планы болсо керек, ошол планга биз жетилдик да. Ошон үчүн азыр адамзаттын ошол эң чоң максаты ошол 3 дене 3 илдик деп коет, бул үчөөнү бириктирип алып өтүү. Кантип алып өтөбүз? Анын да өзүнүн илимдери бар, техникалары бар, сабактары бар. Мисалы биз ааламда да ааламдык рухтар деп коебуз эми, булар өтө чоң улуу күчтөр болот. Ошолорду ааламдык рухту жерге чакырып, мисалы мысыл мененчи, ой менен, анан жерде өзүңдү, жаныңды өзүңө бириктирип, тоже оюң менен, анан бир мындай жарык кылып турган, ошол жарыкка аң сезим менен көтөрүлүп кириш керек да. Ошонун баарын жасай турган адамдагы өзүнүн аң сезими да. Мисалы бүгүнкү күндө баарыбызга эле түшүнүктүү да, аң сезим кайда болсо биз да, жан да ошол жакта депчи. Ошон үчүн аң сезим бул жетелеп алып өтүүчү күч бизде аң сезим болот да. Бакытбек эке, эми ушул практиканы элдин баары эле жасай бербейт да. Ал эмне практиканы жасабаган адамдардын баары калып кетеби эми? 3-чү жыштыкта? Жок, бирин бири аябай сүйрөйт, бири-бирине аябай кол сунат. Ойгонгондордун баары буну билип алганда эми ошондой кыла башташат, себептен алардын жаны буну мындай айтканда каалап требовать этип турат да. Анан ошон үчүн жан денесин чыдагысы келбейт. Ошондуктан адамдар бул нерсеге баары эле өтөт да, бири-бирине үйрөтөт. Андан башка деле адамдардын көзүнө көрүнбөгөн устаттары бар, билесиз да. Алардын жардамы болот. Анан эки дүйнө бириккен турбайбы азыр? Биздин аталардын дүйнөсү деп койсок, материядачы, жука жыштыкта, бул жерде биздин дүйнө, булар бириккенден кийин ошол өйдөңкү жыштыктагы ата теги да урпактарына жардам берип сүрөйт да. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, мисалы азыр ойгонгондор деп атпайлыбы? Азыр арыл топто ушундай иштеп атпайбы? Булар ойгонгон сайын булар ошо энергетиканы, ошо ааламдык энергетиканы жерге отургузуп баштайт да. То есть азыр мында кыйналып бир кандайдыр чыгып атсак, ал жерге жайылгандан кийин, жерге отургандан кийин бул бат-бат эле болот да. Бакытбек эке, мен интернет булактарынан уктум да, азыр жерде 1,5 миллиард адам 5-жыштыкка өткөнгө даяр болуп калыптыр. Эми ошол 1,5 миллиард адам калгандарын алып өтө алабы? Мисалы негизи эле эң башатында бул мындай жерде адамзаттын жок дегенде бир 2% ойгонсо деген башында берилген айтылган жер бар. 2% ойгонсо, анан калганы ойгонуп кетүүгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болот депчи. Бүгүн сиздин айтуңуз боюнча бул канча болуп калат ошондо? 8 миллиард эл болот. Анда 1,5 миллиард өтүп кетсе уже 20%-тан ашып өтүп кетти. Көрдүңбү, өтө чоң нерсе да бул. 20%-тен өткөн адамдын энергетикасы бүгүн ошол жыштыкты өздөрүнө алып калды да. Пайда болуп калды ар бир адамдачы бул жыштык. Алар жүрүшөт, балкып жүрөт, бир ушунчалык бир сол нерсеге киришип алды да. Анткени Кудайдын энергетикасына киришип атыр да. Эми алардан жерге отургузуп аткан энергетика, адам аларда өткөргүч күч да, бири-бирибизге аябай ушундай өткөргүч күчтөрбүз да. Ал энергетика өтүп атат да. Адамдар билип клеточный уровеньде ошол нерселерди кабыл алып атат да. Мен ойлойм, өтсө керек да, бирөөгө баягы өтпөгөндөр да болот. Айла жок. Бакытбек эке, өткөргүч күчтөрдүн саны көбөйүптүр. Аябай жакшы болот. Ошентип бири-бирибизге азыр өткөзүп атпыз энергияны. Аябай сол. Эмнеге бүгүнкү күнү ушунчалык оорулардын саны көбөйүп кетти да? Ооруганда да жанагындай жаман оору менен ооругандар көп. Мен бүгүн 2 киши 3 киши менен сүйлөшсөм, үчөө тең ушундай жаман оору менен ооруп аткандар жөнүндө айтышты да. Эмне кандай болуп атат? Мисалы ошол бул элдин аң сезими буга жетишпей атат, мындай өсүп жетилбей атат да. Ошон үчүн баягы эски менен жаңынын ортосундагы биригишүү болбой атат. Ошон үчүн бул эскилердин баары козголду. Барчы. Эми өзүндө козголуп аткан нерсени, жана эски жыштыктын оорулары эски жыштыкта да, bunun özünden getirgendi el özü bilbey atat da. Eldi nebis жетпей атат, ошо аң сезим жетпей атат да. Эгерде элдики жеткен болсо, билимби? Билим да, булардын баары ошол. Ошого жетпей, ошого жетсе, эл өзүн өзү дарылап, өзүн өзү аяктап кетмек да. Себептен ал энергия келип калган да. Ал эми тиги жаңы өтүп аткан жыштыгыбызда ар жакта оору жок, көйгөй жок да. Ошон үчүн бияктан алып өткөнгө энергетика невозможно, ал энергетиканчы оорудун энергетикалоо, көйгөйдү күйөө бир таарыныш баранышы бир бар да. Аны алып өткөнгө кыйын да. Ал жарабайт ал акта энергетика. Вот ошон үчүн эмне болду? Булар кызылып калышты да. И баары күчүп атат. Сон.
эке, өмүр дарагы дегенди айтып бериңизчи. Өмүр дарагы деген жалпы адамзаттын өмүр дарагы деп коет, бир дарак. Мисалы, ошонун өзөгү Кудай болсо, например, примерночи, анын өсүп өткөн бутактардын баары бул жалпы адамзат болот да. Ошону биз ошол өзөктү жакшы өздүрүш үчүн бул адамдар, бутактарчы каалаган нерсесин наоборот кылып салышкан да. Мисалы, ошол бир чынар терек болуп өсө турган болсо, ошо өмүр даракты булар тигиси буну кылып бадалга айлантып салган ушул да бүгүн. Бул ар бирибизге тиешелүү да. Мисалы биздин эле немени алып көрөлү, өзүнө кыргыз улутун алып көрөлү. Кыргыз улутун алып көрсөк, мисалы, бизде ар бир саруу, ар бир уруунун өзүнүн кызматы бар да. Кудайдан чектеп, бирөө жоопкерчилик жагынан, бирөө болсо ырчылар жагынан бар го, жанагы бир айылдан 7-8 ырчы чыгып кетип атыр дегендейчи. Бир ошондой бир касиеттер бөлүнгөн да. Анан кийин мисалы бул уруудан мисалы хан чыкпай турган болсо, анан бул уруунун баласы мен хан болом деп чыгып атпайбы? Билдирип атпайбы баарычы? Баягы өсүп аткан өзүнүн немесин, бутагын мындай айтканда ийип салып атат да, бадал кылыпчы. Анан бири-бирине чырмалышып калып эле биз анан ортодо чыга албай атабыз да. То есть баягы кыргызда сөз бар го. Бөдөлөнү сойсо да казапчы сойсун дегендейчи. Бир ошол сыяктуу бир ошондойдон биз өтө албай атабыз да. Бакыт эке, ошон үчүн бизде кайта президенттик шайлоо болуп атабы? Улам сайын башка президент коюлуп атабы? Но президенттик шайланып атканда бир кызык нерселерди биз убагында көрдүк. Эмчи биздин президенттер 61 жаштан өтпөй атат депчи. Себеп дегенде кыргыздар баягы жетилик менен бүтөт да бул жашоочу. Жете атаңды таана депчи. Азыр биз бүгүн жете атаңды, биз Кудайды таана деген учурга өтпөйбүкпү? Ушул экөөнүн ортосу переход да. Анан мисалы алар эл башы болуп келгенден кийин булардын аң сезими, элдин аң сезимин ошол сапатка көтөрүш керек болчу. Кудайлык сапатка. Ошо бүт энергия чечет да бул. Саган энергия. Анан булар көтөрүлө албай калып атат ошо кийин баягы эле баягы эскичилик жашоонун принцибин алып калгандыктан анан дал ушул жерден анан алардын немеси аткарылбай калып атат да. Ошон үчүн кыйналып калышып атат да. Президенттик орундарды бошотуп берип атат да. Маңдайында президенттик жазылбаган адам президент болуп калып атабы дегенди. Жок, кандай эмес. Кандай болсо да адамдагы өсүү, адам пайда болгон энергетикадан азыр пайда болуп атат. Мурун возможно ошондой ата тегине каралган, ата теги күчтүү болгон, же менин атам хан болгон дегендей, же ошондой буга жердеги аң сезим ошо менен келген. Азыркы биз кудайлык аң сезим көтүп атканда баарыбыз бир теңбиз да. Бул жерде мисалы бүгүн сенин аң сезим өсүп кетсе, ошону кандай кыла алам, кандай кылам деген нерсеңди жарата алсаң, то есть жок дегенде оюң менен ошо энергетиканы жарата алсаң, анда сен ошол энергияга тартылгандардын баары сени президент кылып алат да. Бул Кудайдан келди деген президент деп айтылып калат да, мисалы. Сон. Ошо жанагы өмүр дарагын сураган мен ата тектер жөнүндө суроо берейинчи дегем деске. Сиз жана сабактарыңызда айтып атасыз да, бирөөлөрдүн ата тектери, негизи ата тектерибиз күтүп атат 5-жыштыкка өткөзүү үчүн өзүнүн урпактарын деп айтып атабыз. Кээ бир жерлеринде айтып атасыз, ата тектер урпактарын күтүп атат 5-жыштыкка өтө албай депчи. Топтура. Ошондо кандай болуп калды? Бул ата тектерибиздин баары эле 5-жыштыкка өткөнгө даяр эмеспи? Даяр эмес да, себептен алар бар биздин эле жыштыкта да. Алардын барчы. Анан биз баарыбыз бир өмүр дарак дегендей баарыбыз бир өсөктө отурабыз да, мисалы бир нерсенин өсөгүндө өзүбүздүн өсөктө да. Ошон үчүн бул өсөккө келгенде сизди жерге жаратканда ар бир баланы аяктан келген дайнек болот да. Жерге сайылып өсүш керек да, анан ал бүрдөш керек, өсүш керек, анан жөн эле өсүп калбай ада ушул бир мөмөлүү жемиштүү болуп элине, жерине кызмат кылгандай болуш керек да. Ошондой болбой калып анан кийин ата тектерди андай кыла албаган ата тектер өсө албай калат да. Анан булардын арасында кээ бирлер бар, кээ бирлер ошондой билбейм кандайча аякта алар өтүп алгандар болот. То есть алар мурунку жашоолорунда жашап келгенде бул нерсени баягы өзөгүн түзүп койгонбу, анан ошолор өтүп кетти. Алар өтүп кеткенден кийин анан урпактарына жардам бергенге аракет кылышат да. Мисалы бүгүнкү күндө эле мына отурсак, биз отуруп ошол жерде канча киши отуруп ушул сыйына баштаганда, арбактар сыйганда ар кимдин ата теги келет да. Анткени ал бизге жакын эле нерсе да. А бирок ошо ата тектердин эле түшүнүгүндө
төмөнкү түшүнүккө байлангандар көп да. Ошон үчүн эгер андай ата тектер ачылганда урпагына эмне берип атат, баягы жайнамасын берип атат, Куранын берип атат, түшүнөн берип атат, мына ошондой себептер менен карап турсаң анын урпагы да өсө албай атат да. Урпагы да ошол эле нерсеге байланып калып атат да. Ошондуктан бул өсүү процессинде мен ойлойм ошо көбүнчө аң сезим урпактарына байланат да. Ошол урпактарында да аң сезим өспөй калсачы? Эмнечи эле оңойсоң ойго, оңго кетесиң дейчи, оңолбосоң ойго кетесиң дегендей баягы иргелик күчү деп атпайлыбы? Иргелик күчү мына ошо энергетика карата келип, сен мындай деп айтпайт, просто анын энергетика келип эле жарайт, жарабайт деп баягы тегирмендин элегиндей өткүзүп атат да. Бүгүн баарыбыз эле ошол тегирмендин бир элегинден өткөндөй, чаарды будайдан бөлгөндөй учурда турабыз да. Ошон үчүн жанагы байкасаңыз, бүгүн мурун авария болсо бир киши өлсө, бүгүн авария болсо 10 киши өлүп атат. Тоюс ошондой нерсе күчүп атат, себептен ошол иргелүүдүн элегинен өтпөй калышып атат да. Эми булардын баары өлүп калат деген сөз эмес. Булардын баары ушул кайрадан өзүнүн бул пендечиликтеги кайра эле үчүнчү жыштык менен кошо кетет, кайрадан өсүүгө туш келет деген сөздү билдирет да. Өсүүсүн башка планетадан улам. Башка планетада. Бул планетаныкine 5-жыштык менен өзү кирип баратпайбы, жер планетасычы. Ошон үчүн бул биздин жердин үстүндө аларга жашоого мүмкүн болбой калат да. Значит, өспөгөн ата тектер менен өспөгөн урпактар баардыгы чогуу кетип калыштыры мүмкүн экен да. Мүмкүн. Сөз Бирок ата тектердин бир жери жакшы өтүп кетет дегенде, ата тектердин жерде биздики жакшы дегенде, биз жерде оюбуз, аң сезимибиз күнүгө көрүп өсүп атабыз да, мына өсүүгө түшкөнбүз да. Ата тектерге барганда, ата тектерде биздикиндей дене жок. Энергетикада да алардын да өтүп кетиши өтө бат да. Эгер урпактар тараптан эле бул нерсе түрткү болсо эле биринчи жолу өтүп кетишет да. Анткени аларда дене жок. Бизде азыр баарысы денебиз менен өтөбүз деген мен убара болуп атпайлыбы? Денени алып өтпөй деле өтө берсе болот. Анын айырмасы эле жок. Мен ойлойм да, бирок баарыбыз денеге байланганбыз да, ошо денебизди алып өтөбүз деп атабыз да. Бактбеке, өтүп кеткен ата тектерибиз азыркы күндө ушул жерде болуп аткан өзгөрүүнү билбей эле дейсизби? Билет. Ушундай эле мына бүгүн адамзатта кандай ойгонуу болуп атат. Ушундай эле аң сезимде жүрүшөт да алар эле. Ошон үчүн алардын арасында да ойгонуп аткандар көп. Алардын арасында аларды айрыкча ойготкон урпактары болуп атат да. Урпактардын сүйлөгөн сөзүнөн тилеген тилегинен барып бул энергия кетип атат да, аябайчы. Ошон үчүн ойгонбогондор да көп. Наоборот, тескери тарткандар да көп. Ата тектерденби? Потому что көрүнүп калган биздин жашоодо мына бирөөгө айтсаң, койчайлы ушу. Көрөм да Кудайдын салганы деген бир сөздөрдү айтышып атпайбы? Ошондой сөз, ошондой бир мнениеде калгандар көп да. На самом деле бул Кудайдын планы экени, бул Кудайдын иши экенине алардын түшүнүгү жетпей калып атат да. Так, ушун кечке ойлоно берем да, Бактбеке. Кудай таала адамдар жаратканда 3-жыштыкка жаратпай эле сразу эле 5-жыштыкка жаратып койсо эмне болот эле? Жок, айтпарбы экөөбүз эң башында жаратылган деп. Андан кийин адамдар жана кудайлык сапаттан кайра адамдык сапатка өтүп кетип атпайбы? Өздөрү. Ошол убакта бул адамдар өздөрү жаратып алып атпайбы мунун баарын? Ошон үчүн адамга бул как сыноо катары болуп калды да. Кайра өсүү болду. Сон Бактбеке, ушундай сонун нерселерди айтып бердиңиз. Рахмат сизге. Чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык бар болуңуз. Сизге да.